Leйлектин Кара Булак айылынын тургуну 6 баланын апасы Айнура Кенжеева 10 жылдан бери тикмечилик менен алектенет. Ал алгач үйүндө бир тигүүчү машина менен иштеп келген. Кийин акырындык менен буйртмалар көбөйүп, кошумча тигүүчү машиналарды алып, ишкердигин кеңейтип алган. Кандай сатуу керек, клиентти кандай тейлөө керек, маркетинг план боюнча окутту. Ушул боюнча маалымат алып, бир жылдан бери, мына бир жыл болуп калат, быйыл буюрса мартка барып, ушул бир жылдан бери мурдагы кирешеме караганда дагы 2 эсе толук көрөк иштеп тапканга мүмкүнчүлүк болду. Айнура айым ишкердигин өнүктүрүү максатында эл аралык уюмдардын колдоосу менен бизнес клуб боюнча атайын окуудан өтүп, чакан цех ачкан. Эми ишкер айым өзүнө окшоп тигүүчүлүк кылган кыз келиндерди да жумушка тартууда. Кудайга шүгүр, үйдө отуруп деле иштесе болот. Азыр дагы эле ушул жалгыз өзүм эмесмин. Жанымда 2 кыз, үйдө почти 4 кыз курак курап, ойнума басып келип, мага жардамдашып иштеп жатат. Аларды дагы жумуш менен камсыздаганга менде мүмкүнчүлүк болду. Аябай ниетим жакшы болчу. Чоңойтойн, өзүмө окшогон үйдө отурган, алар деле акчасы табып, үйгө бир салым кошконго аракет кылайын деген кыздардын жардам берүүбүдө. Ушинтип жардам бергенге себеп болуп калды. Leylek районунда түрдүү долбоорлордун колдоосу менен ишкердикти баштаган кыз келиндердин саны 40тан ашат. Алар тикмечилик, мөмө жемиш өстүрүү жана мал чарбасы. Ошондой эле кондитердик азыктарды жасоо боюнча иштерди колго алып, аймактын социалдык экономикалык өсүп өнүгүүсүнө салымдарын кошуп келүүдө. Бүгүнкү күндө 40тан ашуун аялдар өздөрүнүн окуп, үйрөнүп, кичинекей долбоорлорун жазып, өздөрүнүгө үй шартындагы бал муздак чыгаруучу секторине, кийим тигүүчү кичинекей цехтерди жүргүзүп, ошондой эле мөмө жемиштерди жүргүзүүдө өздөрүнүн ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрүн алышты. Бүгүнкү күндө буюрса мына Leylek району өзгөчө райондордун катарын толуктап, бир канча проекттер менен өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда жумушсуздуктун айынан чет жакта миграцияда жүргөн жарандардын саны көп. Бирок акыркы кезде элет жериндеги жаштар ишкердикти өздөштүрүп, сырттан жумуш издебей, туулуп өскөн жеринде бизнес кылып пайда көрүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.